Бул 15 жашар өспүрүм милиция кызматкерлеринин ур токмогуна кабылган. Жактоочусунун айтымында Бишкек шаардык Октябрь райондук милиция кызматкерлери телефон урдаган деген жүйө менен жашы жете элек баланы ата-энеси же мыйзамдуу өкүлү жок суракка алышкан. Ал тургай туугандары келсе дагы кыйналган баланы түн жарымга чейин үйүнө коюп беришкен эмес. Аз келгенсип эки ыкчам кызматкер башка көзгө кулакка коюлай бергендиктен баш мээси чайкалып, учурда балдар ооруканасында жатат. Кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору бул окуяны өз көзөмөлүнө алган. Туугандардан 10 000 сом же $100 талап кылышат. Ал бала менин жанында 3 достор болчу. Ал 3 баланы кетириптир. Арыз жазгандардын айтуусу боюнча алар $100 беришкен. Баланы сабап, уруп, кыйноого алышканын так жазып берип атышат бизге арызга. Баланын айтуусу боюнча калган соту аппарат урдалган факты боюнча кылмыш иштерин мойнуна илебиз дегендей сөздөр болот. Оприз кызматкерлери бири менен сүйлөшөт. Өспүрүмдүн жакындары милициялардын бул кылыгына баа берүү үчүн тиешелүү органдарга арыз менен кайрылышкан. Бирок азырынча тартип сакчыларга карата кылмыш иши ачыла элек. Пытка боюнча жашы жете элек бала болгондон кийин жабырлануучу ушул боюнча иш козгоп, толук тергөө жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү аныкташ керек дагы, жоопкерчиликке тартыш керек. Арыз кабыл алынды, судмедик экспертиза дайындалып атат. Корутундусун күтүп атабыз. Ошол иш козголо элек бүгүнкү күнгө дагы деле. Бул факты боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы комментарий берүүдөн карманып турушат. Алар бул боюнча маалыматы жоктугун айтышууда. Эскерте кетсек, бул милиционерлер тарабынан өспүрүмдөргө көрсөтүлгөн биринчи кыйноо фактысы эмес. Жакында эле 10 000 сом үчүн мектеп окуучусу өзүнүн жанын кыйган. Анын жакындары баланын өлүмүнө милиция кызматкерлерин күнөөлөгөн эле. Кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун маалыматы боюнча быйыл жалпысынан жашы жете электерге карата 3 кыйноо катталган. Баарынын иши учурда прокуратурада экен. Бирок 13 жылдан бери 150-гө жакын кылмыш иши козголгону менен соттон бир иш боюнча гана 2 милиционер жазасын алышкан. Андыктан бул жолу да тартип сакчылар суудан кургак чыгып кетиши ыктымал. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.